карайт, ортодо 2 комната. Бияк уже приватизированный экен бияктагы. Арстанбек Дүшеев атындагы Кыргыз ветеринардык илимий изилдөө институту республикадагы тарыхы боюнча алгачкы илимий борборлордун бири болуп саналат. Институт жаныбарлардын, канаттуулардын, арылардын ден соолугун коргоо жана ошондой эле өлкөнүн азык-түлүк биологиялык жана экологиялык коопсуздугун камсыз кылуу маселелерин изилдеп келет. Институттун түптөлүшүнүн тарыхый жолу өткөн кылымдын 30-жылдарына туура келет. Тарых барактарын баракта келсек, институт 1927 жылы алгач ветеринардык бактериологиялык лаборатория болуп түзүлгөн. Анын негизинде 1940 жылы Кыргызстан илимий изилдөө тажрыйба станциясы түзүлгөн. 1956 жылы тажрыйба станциясы Кыргызстан мал чарба илимий изилдөө институтунун курамына кирген. Кийинки жылдары тактап айтсак 1985-2002 жылдарга чейин ветеринария тармагы өз алдынча ветеринария илим изилдөө институтуна бөлүнгөн. 2002-2008 жылдары мал чарба ветеринария жана жайыттар биргелишкен илимий изилдөө институтунун курамында болгон. 2008 жылдан тарта институт Арстанбек Дүшеев атындагы ветеринария илимий изилдөө институтуна бөлүнгөн. Көбүнчөсүн лаборатордук жаныбарларды багабыз. Негизинен коёндор, ак чычкандар, андан сырткары дагы башка майда морская свинкалар бар болчу, бирок алар жок уже. Негизиси азыр бул жерде көбүнчөсүн коён, анан ак чычкандар. Ошо? Негизи бул ошо лаборатордук тесттерде, неметебиз, диагностикага койгондо кээде баягы кээ бир немелерде ооруларды жуктуруп, ошону баягы мындай айтканда клиникасын көргөнгө көбүнчөсүн алабыз. Лаборатордук немелерди болсо, испытанияларды ар бир лаборатория өзүнө. Бул жерде только виварий болгондон кийин биякта только багып беребиз дагы. Немени болсо, тести болсо, лаборатордук тести баягы ар бир лаборатория өзүнүн немесинен өткөрөт. Мына ушул аталган институттун иши менен биз жеринен таанышып, алардын ишмердүүлүгүн жана ошондой эле жүргүзүп жаткан илимий изилдөө иштерин тууралуу маалымат ала алдык. Мына ушул сиздер көрүп жаткан жерлер институтка тиешелүү. Бул жерде эксперимент жүргүзүүгө атайы мал жандыктар багылып турат. Бул Кашар Кыргыз ветеринардык илимий изилдөө институтунун эксперименталдык базасына карайт. Бул жерде биз ошол ветеринария илимине керектүү болгон тесттерге биз ушул жерге жаныбарларды багабыз. Бизде көбүнчөсүн ар кандай вакциналар келгенде ошолор вакциналарды текшергенде ар кандай койлор болобу, лаборатордук жаныбарлар болобу, ошолорду биз атайын ушул эксперименталдык базада өстүрүп, анан илимий кызматкерлер эгер ошол экспериментке керек деген жаныбарды биз ушул жерден алып барып беребиз да, заявка аркылуу. Көбүнчөсүн эми лаборатордук жаныбарлар дегенде биз көбүнчөсүн деңиз чычканы деп коет, морская свинка, ак чычкандар, коёндор, андан сырткары чоң малдар болуп калса, эми чоң малдар көбүнчөсүн эксперименттерге көп колдонулбайт. Кой, уй, баласы ушулар болот. Бирок негизгиси лаборатордук жаныбарлар дегенден кийин жанагы ошол коён, деңиз чочкосу, анан ак чычкандар кирет. Бизде баягы эми өзүбүздүн шартыбызга ылайык, өзүбүздүн эрежеге ылайык баягы кармаганга эмне көбүнчөсүн бизде коёндор, ак чычкандар, анан деңиз чочколору, анан кой баласын кармайбыз. Бул жерде баягы ошо научный экспериментальный база дегенден кийин, илимий эксперименталдык база дегенден кийин бул жерде биз ошол кой баласын, жанагы коёндорду көрдүңөр, ошолорго биз 1 жылдык жем чөбүн даярдашыбыз керек. Ага жер керек. Биз башка жактан сатып алганда бул рентабельность болбой калат.
өтө кымбат, өзүңөр көрүп атасыңар. Ошон үчүн баягы Союздун убагынан бери келаткан өзүбүздүн жерлери бар. Ошол жерге атайын 1 жылдык кылып тойтарын даярдап алабыз. Негизи биз баягы койлорго акыркы жылдары бүрчүлөс ылаңына каршы вакциналардын баягы титрлерин кандай вакцинациyaдан кийин кандай вакцинанын мындай айтканда таасирин аныктаганга алабыз койлорду көбүнчөсүн. Ошондой эле антигельминтный препарат деп коет. Булар ошол койдун, ошо малдын ичиндеги курттарды өлтүргөнгө дары дармектерди жасаганда ошолорго атайын койлорго сынайбыз, койлорду да сынайбыз. Ошого негизи кой баласын эметилет. Ал эми кой чарбасы боюнча, көйгөй боюнча бул азыр эле айтып кеттим, бүрчүлөс ылаңы эң баягы мындай айтканда азыркы Кыргызстандагы эң бир ири мындай айтканда көйгөйлөрдүн бири десек болот. Андан сырткары дагы башка оорулар бар. Мисалы мындай айтканда чечек оорусу бар. Андан сырткары зооностук дагы көп оорулар бар. Ошолорго дагы мындай айтканда көйгөйлөр ошолордон жаралат да негизичи. Мындай айтканда инфекциялык, жугуштуу оорулар көп көйгөй жаратат да. Илимий эксперименталдык база дегенден кийин бул жерде ошол жанагы малга деген атайын бөлүнгөн жер, жанагы сиз айткан, андан сырткары өзүбүздүн лаборатордук корпусубуз Бишкекте турат. Көбүнчөсүн жанагы кичинекей лаборатордук жаныбарларды ошол жакта эксперимент жүргүзөбүз. Биякта жүргүзбөйбүз. Негизи бияк Союз убагында жүргүзүлгөн экен. Азыр шартка байланыштуу жүргүзө албайбыз. Көбүнчөсүн бияка багып эле берет. Экспериментке сураганда мал жандыктарды бияктан алып барып ошол жерден баягы эксперименталдык частьтен лаборатордук жаныбарларды. Койлор болсо биякта эле кылынат. Кой баласы. Институттун илимий иштеринин көпчүлүгү Бишкек шаарда жайгашкан имаратта жүргүзүлөт. Имараттын ичинде илимий изилдөөгө тиешелүү жаңы жабдыктар менен толукталган. Ал эми окумуштуулар өзүлөрүнүн лабораториялык илимий изилдөө иштерин мына ушул жайда жүргүзүшөт. Азыр учурда биздин республикалык бюджеттен каржыланган бизде илимий долбоорлор бар. Ошол бул институтта быйыл жаңы ачылган 5 илимий долбоордун үстүндө иштеп атышат. Ал эми улантуучу дагы бир 5 илимий долбоор бар. Анан биз ушу эртеден бери көрүп атабыз, булардын илимий ишмердүүлүгүн жеринде көрүп атабыз. Биз дагы ушул Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинде биз ушул жана жогоруда айткан илимий долбоорлорубуз бир 200-гө жакын илимий долбоорлор каржыланат. Анан ошол долбоорлорду биз баягы жеринде кандай ушулар иштеп атат, ишмердүүлүгү кандай болуп атат, ушул баягы илимге болгон салымы деги эле эгерде бул мал чарба багытындагы болсо, ошол мал чарбага, ветеринарияга тиешелүү кандай салымдарды илимий кошуп атат деген максатта биз ушул азыр көптөн бери биз жеринде карап таанышып көрүп атабыз. Бирок буюрса биз жана жогоруда өздөрүнүн жанагы илимий чарбага дагы барып келдик. Ал жерде да көрүп атабыз кандай илимий ишмердүүлүктөр жүрүп атат. Бул жерден да көрүп атабыз. Мына жанатан бери көрүп атабыз. Жабдыктар, булар азыркы заманбап жабдыктар бар. Булар дагы учурунда жанагы эл аралык долбоорлордун негизинде келген. Бул өздөрү дагы бул жерде баягы мактануу иретинде дагы ушул жерде иштеп аткан илимий кызматкерлер айтып атышат. Чет мамлекеттен келген бул Кыргызстанда негизи бирден бир жабдыктар болуп атат. Азыр эле мына өзүбүз акыркы жылдары жанагы ковид пандемиясы болду. Ошол убакта жанагы ПЦР анализдерин тактоого, мисалы үчүн ошого эң керектүү, эң зарыл ушул жабдыктар бар экен. Кыргыз ветеринария илим изилдөө институту республиканын айыл чарба жана үй жаныбарларынын, бал арыларынын, балыктарынын ден соолугун коргоо, өлкөнүн азык-түлүк жана биологиялык коопсуздугун сактоо маселелерин чечүүдө республиканын алдыңкы илимий борборлорунун бири. Институттун структурасында 5 лаборатория жана илимий эксперименталдык база бар. Кызматкерлердин жалпы саны 94 адам. Анын ичинен 3 илимдин доктору жана
8 кандидаты бар. Оборудованиялар турат, ушулардын баары тең баягы Международный научно-технический центр деген бар. Ошол долбоорлор аркылуу биз америкалыктар менен ошондой эле Европа, Япония, Канада менен иштеп, ошолор менен чогуу илимий долбоорлорду алып барып, эхинокок боюнча, бурчулөз боюнча, койлордун чечеги оорусу боюнча, иттердин кутурмасы боюнча ушул оорулар менен баягы дүйнөлүк илимий изилдөөчүлөр менен чогулуп иштеп долбоорлорду ашырганбыз. Андан сырткары азыркы маалда айыл чарба министрлигинин астында каржыланган долбоорлор бар. Ошолор менен дагы баягы мындай айтканда эки жакка чыгып малдын ден соолугун кандай немеде абалда болуп атат, ошондой эле вакцина болгондон кийин кандын ошол вакцина кандай жардам берип атат, эмне болот, ошонун баарын тең чогуу баягы долбоор алып иштеп жатабыз. Вирусология жана биотехнология лабораториясынын кызматкерлери циркуляциялык вирустарды жана алардын типтештирүүсүн, келип чыгышын, филогенетикалык изилдөөлөрдү, инфекциялардын жугуу жана таралуу жолдорун изилдөө менен алектенишет. Вирустардын түрлөрүнүн жана серотиптеринин өзгөчөлүктөрүн билүү, жаныбарлардын жугуштуу ылаандарына каршы лабораториялык иштер мына ушул бөлмөдө орун алган. Окумуштуулар мал чарбачылыгында малдын вирустук ылааңдары боюнча эпизоотиялык абал, вирустун алып жүрүү мөөнөтү жана айыгып кеткен малдын организминдеги вирустардын ар кандай түрлөрүнүн локализациясы изилденет. Азыркы маалда бул жерде ПЦР анализди жүргүзүп жаткан кездери. Батале аныктап турабыз, пат келип турат бизге, ИФА койгула деп, дит койгула деп, ошону аныктап беребиз. Буну канча саатта чыгат бунун? 2 саатта чыгып калат уже. 2 саатта чыгат. 2 саатта так маалымат бересиздер. Бул мал ооруйбу, жандык ооруйбу, оорубайбы деген. ИФА иммуноферментный анализ менен 2 саатта эле чыгарып бере алабыз. Радиоиммунный анализ бар, жит дегенчи, алууга уже 1 күн кетет да. Вирусология жана биотехнология лабораториясынын дагы бир максаты бул вакциналарды изилдөө жана аны даярдоо. Айта кетсек, лабораториянын кызматкерлери тарабынан бир катар вакцина препараттары, кой брадзотуна каршы формол вакцина, ашказан ичеги инфекциясына каршы поливаленттүү вакцина, эчкинин жугуштуу плевропневмониясына каршы вакцина иштелип чыккан. Мурда белгисиз 11 оору аныкталган. 3 бактериялык инфекцияга каршы тиешелүү вакцинанын биотехнологиясы иштелип чыккан. Бул лаборатория ПЦР анализ жүрөт. Азыркы убакта биринчи этабы бул жерде башталат. Бул жерден вирустан ДНК бөлүнүп алынат. Бул атайын коопсуздук биошкафы. Андан кийинки экинчи этабы бул жерде ПЦР микс. Бул ПЦРдин кийинки этабындагы керектүү продуктыларды бөлүп алышат ушу жерден. Андан кийинки этабы уже ылдый кабинетте болот. Кандан, мурдудан алынган патматериалдан керектүү вирустун ДНКсы бөлүнүп алынат бул жерден. Жаныбардан алып келинет. Ооба. Кой баласына, үй баласына. Ооба. Негизи бул лаборатория вирусология жана биотехнология лабораториясы. Бул жерде жалаң вирустар менен иштейбиз. Көбүнчөсү шарп, күл, анан чума. 2013-14 жылдарга чейин шарп оорусу, күл оорусу абдан көп болчу. Андан кийинки убакыттарда азыр көп катталбайт, официально көп катталбайт. Единичный случай.
Менин атым Акбержанов Максат. Вирусология жана биотехнология лабораториясында улук илимий кызматкер болуп эмгектенем. Бул жерде мына көрүп турасыздар. Бул генетический анализатор или секвенатор деп коебуз. Жана мындайча түшүндүргөндө коронавирус чыкпадыбы, жаңы вирус. Ошонун жаңы штамдарын таап чыгып атышпайбы? Омикрон штам, дельта штам депчи. Ошол вирустардын биз мутациясын ушул аппарат аркылуу аныктайбыз. Бул жерден жана ДНК, РНК деп коет. Ошону бөлүп алып, ПЦР деп азыр популярный болуп калды, ПЧР, полимеразно-цепная реакция. Ошол реакция аркылуу анын определенный участогын көбөйтүп алабыз. Анан ошону бул аппаратка салып, ошол детекция алабыз да. То есть биздин организм бүт баары эле ДНКдан турат. Ошол ДНК основной 4 эмеден турат да. Аденин, гуанин, цитозин, тимидин деген. Ошолордун последовательностьтарын аныктап, ошонун эсебинен анан биз кайсыл мутация болуп атат, кайсыл штам кирип атат Кыргызстанга, мисалы кайсыл жактан кирип атат ошол вирус, ошолорду аныктасак болот бул аппарат аркылуу. 8-жылдан баштап жылкылардын аборттору көп болгон, кулун салгандар. Ошол иштерди дагы 2010-жылдан баштап биз Кыргызстандын региондоруна чыгып образецтерди алып, анан ушул аппарат аркылуу таап чыктык, что Кыргызстанда герпес вирус же мындайча айтканда ринопневмония лошадей деген оору кирди деп ошондой ветеринарный инспекцияга белги бергенбиз да. Ошондо 2014-жылы жаңы ошол ооруну таап чыкканбыз. Анан эң негизгиси бизге баягы кирип аткан факторлордун себеби Кыргызстанга көп чет мамлекеттерден малдар алынып келип атышат. Анан ошо алынып келип атканда ошол малдарды деген биринчиден сөзсүз карантинге алышыбыз керек да. Ошол карантинге алып 21 күндүн ичинде аларды текшерип, канын алып, бүт баарын изилдеп туруп, оору жок дегенден кийин биз Кыргызстанга киргизишибиз керек. Бирок жана контрабанда жолу менен көп малдар кирип кетип, ошол аркылуу Кыргызстанга жаңы оорулар кирип атат. Ошон үчүн биз постоянно ошондой мониторинг жүргүзүшүбүз керек. Кыргызстанда кайсы оорулар особо опасный инфекция деп коет, жана границалары жаба турган. Ошол ооруларды постоянно көзөмөлдөп, особенно приграничный райондордон материалдарды алып, изилдеп, ушундай иштер жүргүзүп келатабыз. Мындан сырткары дагы бир канча вакциналар иштелген. Булар шарптын АО түрүнө каршы вакцина, Азия 1 тибиндеги универсалдуу вакцина жана чечекке каршы 2 вакцина. Азыр бул жерде көрүп турганыңардай, бул жерде азыр иммуноферментный анализ жасап атабыз. Бул иммуноферментный анализди чума мелких жвачных деп коебуз, чума оорусуна текшерип атабыз. Муну текшергенибиздин себеби мындай да, бизде азыр вакцинаны сайгандан кийин, малдарга, жаныбарларга вакцина сайгандан кийин ал канчалык эффективдүүлүгүн текшеребиз. Ал канча убакытка чейин антителасы сакталып, организмди ошол вирус келгенде сактай алат, канча убакытка чейин коргой алат деген суроолорго ушул жерден мониторинг кылып, ошолордун баарын ошол мониторингден өткөндөн кийин анан ошол вакцинаны дальше колдонгонго же башка нерселерди кылганга рекомендация кылабыз, анан ошолорду колдонушат да. Мисалы үчүн азыр вакцинаны ветеринарный врачтар бир коро малга барып сайып кетсе, андан 21 күндөн кийин бизге алардын кандарын алып келип берет. Анан ошонун канча процентинде антитела пайда болгонун көрөбүз. Андан кийин 3 айдан кийин дагы бир барып кан алып, алардын канча проценти коргоо деңгээлинде сактап калгандыгын, анан ошол ай болуп алып текшерип кете беребиз. Кайсы убакта барып ал ылдыйлап кеткендигин жөнүндө текшеребиз да. Анан кайсы убактан кийин ал жана коргоо жөндөмдүүлүгүн уже такыр жокко чыгарды. Ошолорду максатта азыр постоянно мониторинг Министерство сельского хозяйства менен иштеп атабыз. Алар менен бир проектте именно ушул чума мелких жвачных менен иштеп жатабыз да. Кыргыз ветеринардык илимий изилдөө институту кайсы аймакта оору катталса аны ыкчам түрдө издеп анализин чыгарып ага каршы вакцина даярдап келет. Мындай түрдөгү иш аракеттери илимий изилдөө иштери айыл чарба жана үй жаныбарларынын, арылардын жана балыктардын инфекциялык, мите жана жугуштуу эмес ылаңдары боюнча эпизоотиялык бейпилдикти сактоого багытталган. Ал эми илимий изилдөө иштеринин стратегиялык багыты ооруларды диагностикалоо жана алдын алуу тармагында биотехнологияларды өркүндөтүү, жаныбарлардын жугуштуу жана мите ооруларына каршы күрөшүү стратегиясынын илимий негиздерин иштөө болуп саналат.